Өспүрүм балдардын жеке гигиенасы үчүн 10 эреже. Бардык эркек балдар өзүнө кам көрүү эрежелерин билиши жана аларды аткарышы керек. Жалпы гигиена. Биринчи эреже. Өзүңдүн гана жеке тарагыңды, тиш щеткаңды, мочалка, сүлгү, устара жана башка гигиена буюмдарыңды пайдалан. Экинчи эреже. Көчөдөн келгенден кийин, даратканага баргандан соң, тамактанардын алдында колуңду жуу. Тырмактарды жумасына 1 жолу ал. Тиштериңди күнүнө 2 жолу жуу. Тамактанган соң оозуңду чайка. Чачыңды жумасына 1-2 жолу жуу. Бутуңду күн сайын салкын сууга жуу жана байпагыңды алмаштыр. Үчүнчү эреже. Күнүнө сөзсүз самын колдонуу менен бетти бир аз укалуу аркылуу 2 жолу жууңгун. Безеткини сыкпагын. Төртүнчү эреже. Күн сайын душка жуун же дененин ачык жерлерин, колтукту жылуу сууга самындап жуу. Бешинчи эреже. Беттин терисине зыян келтирип албаш үчүн сакалды туура кыруу техникасын өздөштүр. Түктөрдү кырган соң бетке атайы бет май же лосьон сыйпап коюу керек. Интимдик гигиена. 6-чы эреже. Күн сайын жыныс мүчөсүнүн башын, бүрүктү түрүп алып, жылуу суу менен самындап, топтолуп калган затты, смегманы кетирип жуу. 7-чы эреже. Астыңды самын жана мочалка колдонбостон таза колдор менен жуу. 8-чы эреже. Астыңды жана жыныс органдарыңды интимдик аймак үчүн жекече сүлгү менен кылдат басып кургат. 9-чы эреже. Эрксизден урук түшкөндөн кийин полюциялардан астыңды жууп жана ич кийимиңди алмаштыр. 10-чы эреже. Ич кийимди күн сайын алмаштыр. Пахта зыгырдан даярдалган кездемеден тигилгенин танда. Кысып турган боксер же кыска трусага караганда үй бүлөлүк трусаларга артыкчылык берген жакшы.